Ассаламу алейкум, туугандар. Мындай жакшы сөз бар. Напсиңди тарбиялабасаң, напсиң сени тарбиясыз кылат дейт. Кемчиликтерибиз ошол көп, кемчиликтерибизди оңдойлу деп 3 күнгө караколго даватка барып келдик. Аябай жакшы тосуп алды, делегация тосуп алган эл тосуп, жаштар менен жолугуп аябай көп пайда болду. Билгенибизди менен бөлүшүп, билбегенибизди устаздардан үйрөнүп. Напси чынында туугандар, ошон үчүн айткан тойбогон напсиден сакта деген. Адамдын напсизи тарбиялабаса, напсизи адамды тарбиясыз кылат. Кээ бирлер айтат, мен ушундай өзгөрбөймүн, мен болгонум ушундай, ата энесине корс мамиле кылат, аялына корс мамиле кылат. Эми мейли ушундай окшойт, бул жаралгандан ушундай болуп калды дейин десең, шебинин алдында, начальнигинин алдында жата калып, тура калып, жалмаңдап, мындан өткөн кичипейил адам жок да, как будто 10 жыл медреседе окуп келгендейчи. Өзгөрө аласың, өзгөрөсүң. Просто ал сенин напсиң. Бардыгыбыз кемчиликтүүбүз. Инсан эч ким периште болуп түшүп калган эмес. Колубуздан келгенге аракет кылыш керек да, ошондун кичине иманыбызды сугарайлы деп Алла жолуна чыгып атабыз. Напсини тарбиялабасаң, тизгиндебесең, бул аягы алып келип текеберликке алып келет. Устаздарыбыз айтат, текеберге илим жукпайт дейт. Мен айтат элем, илим деле эмес, ага бизнес дагы жукпайт, бийлик дагы жукпайт, байлык дагы жукпайт да. Текеберчилик алып келип туңгуйга тыгат. Ал кандай красавчик болбосун, ал текебер аягы барып туруп тозокко кирет да. Текебер деген ким десе, ал башкаларды өзүнөн ылдый көрөт. Анан акыйкатты айтсаң, акыйкаттан жүз урат да, жүз үйрөт да. Ошон үчүн колубуздан келишинче оңдогонго аракет кылыш керек. Кемчиликтерибиз көп. Мисалы мен өзүмдүн аябай кемчиликтерим көп. Бирок оңдосо болот, напси менен күрөшсө болот. Эгер напсини сен тизгиндебесең, напси сенин каалоолоруңдун кулчулугу кылып коет да. Ошого оңдогонго аракет кылып келдик. Кудай буйруса 15-inde дагы машварага салып устаздар менен акылдашып талашка барып келейли деп атабыз. Ар бири өзүнүн иманына инвестиция кылыш керек. Мен мындаймын, мен өзгөрбөймүн, мен корсмун деген адамдарды көбүндө көргөнбүз бизчи. Намаз окуп албайм, мен намазга жокмун дегендер начальниги менен келип, шеби менен келип, кел жай намазды жаза кал десе, азан айтып, комат айтып аткандарын көргөнмүн, таң алгам да. Начальниктен коркуп, Кудайдан коркпогондон Кудай сактасын. Сен өзгөрө аласың, бардыгыбыз өзгөрсөк болот. Просто бизди ошо өзгөртпөгөн, бизди текеберликке алып келген бул напси эле. Эгер адам өзүнүн напсисин башкара турган болсо, анда бардыгы жакшы болот. Кудай буйруса колубуздан келишинче ар бирибиз өзүбүздүн иманыбызга инвестиция кылганга, өзгөргөнгө, напсибизди тизгиндегенге колубуздан келишинче аракет кылайык. Ассаламу алейкум.